Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылаңыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин Дарик, метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис Мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Президент Садыр Жапаров электр энергиясы тууралуу өлкө элине кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, энергетикалык тармагы боюнча маалымат берүүнү туура көрдүм. Союз мезгилинде электр энергиянын өндүрүү өзүбүздөн ашып, кошуна өлкөлөргө экспортточубуз. Эгемендүүлүк алгандан бери бир дагы ГЭС курулбаптыр. Элдин саны дээрлик 1,5 эсеге өсүптүрбүз. Курулуштардын саны дагы эселеп өсүптүр. Ал эми электр энергияны колдонуу 1991 жылы 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиарддын тегерегинде болууда. Чоң кубаттуулуктагы трансформаторлор, жогорку чыңалууда аба чубалгылары да жаңыланган эмес. Электр жабдыктардын эскерүүсү дээрлик 80%дан жогору. Ошол электр жабдыктары Союз мезгилинде курулуп, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келүүдө. Анысы аз келгенсип, энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомду түзөт. Так кесе айтсам, энергетика тармагыбыз чалажан болуп калган. Акыркы 15 жылдан бери кышкы мезгилде өзүбүздөн чыккан электр энергия жетпей, жай мезгилинде өзүбүздүкү жетет. Кошуна өлкөлөрдөн 3 миллиард киловатт саат электр энергиясын 3 сомдун тегерегинде импорт кылып сатып алып келебиз. Мурда 5 сомго чейин алып жүргөн экенбиз. Аны элге 0,77 тыйындан беребиз. Андан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 50 тыйындан, тоолуу жана алыскы барууга кыйын болгон аймактарга 0,77 тыйындан лимитсиз берилип, ортодогу айырма баягы эле энергетика тармагынын 137 миллиард карызынын үстүнө карыз болуп кошулуп келет. Былтыр биз тарифтерди кандай кылдык? Токен казган тармактарга 5 сом 0,4 тыйын, мамлекеттик жана орто ишканаларга 3 сом 40 тыйын, ал эми элге 0,77 тыйындан калтырдык. Ушундай жол менен энергетика тармагынын карызын өстүрбөй кармап туралы деген аракет болуп жатат. Келечекте карызды толук жабабыз. Энергетика тармагы мамлекетти кышта дагы толук кандуу өзүбүздүн электр энергиябыз менен тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Ал үчүн ушул тапта 50гө жакын орто жана кичи ГЭСтер курулуп, Камарата биргесин курууга даярдык иштери жүргүзүлүп жатат. Жол, көпүрө, туннель, электр аба чубалгылары жана башка. Эми бүгүнкү айрым жерлерде свет өчүп жаткан маселеге токтолоюн. Азыркы учурдагы энергетика тармагындагы болуп жаткан жагдайлар боюнча түздөн түз маалымат алып жатам. Верди көчүрүүлөр болгон жок. Катуу сууктан улам электр энергиясын керектөө бир кыйла жогорулап, электр жабдууларга күч келүүдө. Ошого байланыштуу электр жабдыктарды сактоо максатында жана авариялык өчүрүүнүн алдын алуу үчүн электр энергиясын өчүрүүгө аргасыз болууда. Эгерде электр керектөө кубаттуулугун азайтуу иштери өз убагында аткарылбаса, бул Кыргызстандын энергетикалык тутумун гана эмес, жалпы Борбордук Азиянын бириккен энергетикалык тутумун системалуу аварияга алып келиши мүмкүн. 2022 жылдын 25 январындагы системалык авария кайра кайталануу коопсуздугу жаралышы мүмкүн. Кыскасы, ток этер жерин айтсам, эскилиги жетип, жүрбөй калган машинаны капиталдык оңдоодон өткөрүп алгандай эле, өкмөт электр жабдуулардын эскилиги жеткендигине карабастан, кесипкөй адистерибиздин күчү менен кышка жакшы даярдык көрүп алганбыз. Кудай буйруса, кыштан жакшы эле чыгабыз. Анча-мынча ыңгайсыздыктарды жараткан болсок, жалпы элден кечирим сурайбыз. Бирок жылдан жылга энергосистемабыз оңолуу жолуна бара жатат. Ал үчүн бардык күч аракеттерди жумшап жатабыз. Сөзүмдүн акырында элге кайрыларым. Жогорудагылардын баарын эске алуу менен ушул жылдын май айынан баштап электр энергиясына болгон тарифти 0,77 тыйындан 1 сомго көтөрөбүз. Антпесек энергетика тармагыбызды биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Себеби бүгүнкү күндө өзүбүздөн өндүрүлгөн электр энергиянын өздүк наркы Токтогулда чыккан жерден 21 тыйын болгону менен энергетиктердин эмгек акысы
эскилиги жеткен трансформаторларды, зымдарды, мамычаларды алмаштыруулар кошулуп олтуруп 1 киловатт-саат электр энергиянын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзөт. Калганын өзүңүздөр талдап көрсөңүздөр болот деп айтылат өлкө башчынын кайрылуусунда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ошто УКМКнын кызматкеринин $15.000 пара менен кармалышы. Камчыбек Ташиев билдирүү жасады. Камчыбек Ташиев УКМКнын Оштогу тергөөчүсүнүн пара алып жаткан жеринен кармалышы боюнча комментарий берди. Кабар маалымат агенттиги билдиргендей, Камчыбек Ташиев өзүнүн пикирин Бишкекте министрлер кабинети менен облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өтүп жаткан республикалык кеңешмеде айткан. Иш-чарада Ташиев УКМК кызматкерин кармоо боюнча атайын операция Башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги жана атайын кызматтар менен биргеликте пландалган жана даярдалганын айтты. Бул тууралуу маалымат мага жеткен. Биздин жарандан УКМКнын тергөөчүсүнөн бири андан ири суммадагы акча талап кылып жаткандыгы тууралуу арыз мага жеке тапшырылган. Реакция кылуу үчүн арызды Башкы прокуратурага бердик. Башкы прокуратура Ички иштер министрлиги менен жыйын өткөрүп, андан кийин пара талап кылган адам кармалды, деди ал. УКМКнын төрагасы айрым аткаминерлер жана ЖМКлар туура эмес маалымат таратканын белгилеп, бул үчүн алар жоопко тартылышы керектигин кошумчалаган. Беле кетсек, кече 20 январда Башкы прокуратура Ош шаарында УКМКнын тергөөчүсү $15.000 пара алып жаткан жеринен кармалганын билдирген. Булак Супер Кежи. Илон Маск АКШнын Украина боюнча кезектеги кадамын сынга алды. Америкалык ишкер Илон Маск Украина Крымга кол сала турган болсо, АКШ аны колдоого даяр деген билдирүүсүн сынга алды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Маск The New York Times гезитинде жарык көргөн макала боюнча пикирин билдирген. Анда АКШ президенти Джозеф Байдендин администрациясы Крымдын аймагына сокку жасоо үчүн Украинага дагы кошумча күч керектелери, бул жагдай Киев бийлигинин алдыдагы сүйлөшүүлөрдө позициясы бекем болушун шарттайт деген пикири жазылган. Басылма белгилегендей, Ак үй жарым аралга сокку жасаш үчүн Киевке курал жеткирүүгө акыркы кезге чейин макул болбой келген. Бирок азыр бул көз караш акырындан жумшарып келе жатат. Мен Украина тараптамын, бирок мындай ырайымсыз эскалация Украинанын өзү үчүн дагы, бүтүндөй дүйнө үчүн дагы коркунучтуу деп жазган Маск социалдык тармактагы баракчасына. Булак Спутник Кежи. Акылбек Жапаров эми жайкы кышкы права аласыңар деп чыкпаса болду. Өзүн өтө акылдуу санаган Кабмин төрагасы Акылбек Жапаровдун деңгээли анчейин эмес экенин 2 жылда далилдеп өттү. Акылбек Жапаровдун аксак логикасы түшүнүгү боюнча экономиканы салык, айып менен элди сыгып көтөрүү экен. 2 жылдан бери оозунан салык, айып пулдан башка ырастуу сөз чыга элек. Көзөмөл кассалык машиналарды орнотуп ишкерлерди сыгып жатат. Машиналарды милдеттүү түрдө техникалык кароо 2,5 сом, камсыздандыруу полиси 2.000 сом орто эсеп менен дегенди киргизди. Макул эместер 3.000 сом айып төлөп, кайра аргасыз камсыздандырышат. Мындан сырткары милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин кабыл алганы турушат. Анын жок болсо ооруканага көрүнө албайсың. Жол эрежесин бузгандарга айып пулдун өлчөмүн 15.000ге чейин чыгарды. Таза сууга болгон тарифти көтөрүүдө. Электр энергиясынын баасын бери жагы 1 сом, ары жагы 5 сом кылабыз деп жатышат. Бишкекке айылдыктар кышында машинасы менен кирбесин, ыш түтүн кылып жатышат. Шаардын четине токтотуп кирсин деген тыюу салууда. Эми жайында өзүнчө, кышында өзүнчө машина айдагыла, жайкы кышкы права алгыла десе да, таң калыштын кереги жок болгон абалга жеттик. Өзү жогорку кеңеште айткандай, акылга, күчкө толгон жаштарды Англияга, Сауд Аравиясына, Түштүк Кореяга, Германияга, Болгарияга эшелон кылып тентитүүдө. Айтор элдин жонунан кайыштилип, чөнтөгүнө кол салгандан башка эч нерсе кылган жок. Булак Назар Ньюс Кежи сайты.
Грузияда мурдагы аскер кызматкери балкондон 5 адамды атып салды. Грузиянын чыгышында мурдагы аскер адамы 5 кишини өлтүрүп, өзүн өзү атып салды. Мындай маалымат Грузиянын Ички иштер министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, ок атуу Грузиянын чыгышындагы Сагарихо шаарында болгон. Анда куралчан адам көп кабаттуу үйдүн балконунан адамдарга ок чыгарып, 5 киши каза болгон. Дагы 5 жаракат алды. Алардын абалы туруктуу. Грузиянын Ички иштер министрлиги каза болгондордун арасында окуя болгон жерге келген полиция кызматкери бар экенин билдирди. Полициянын кошумча кызматкерлери келгенде кол салган адам өз жанын кыйган. Адамдарга ок чыгарган жаран 2006 жылдан 2021 жылга чейин армияда кызмат өтөгөн. Ал Грузиянын армиясы менен чогуу Афганистанга дагы барып келген. Булак Суперкежи. Орус армиясы Запорожьедеги 2 айылды алганын билдирди. Орус аскерлери Запорожье облусунун аймагындагы Клишевка жана Лобкой айылдарына көзөмөл орнотту. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков брифингде билдирди. Ал бул аймактардагы салгылашууда Украина бир эле күндө 60 аскерин жана бир топ аскердик куралдарынан аскердик кампасынан ажыраганын билдирди. Ошондой эле Коношенков Херсон жана Харьков облустарында Украинанын 2 Ми-8 транспорттук жана согуштук тик учагы жок кылынганын билдирди. Орусиянын аэрокосмикалык күчтөрүнүн согуштук учагы Херсон облусунун Посад-Покровское конушунун аймагында Украинанын аскер аба күчтөрүнүн Ми-8 тик учагын абадан атып түшүрдү деп кошумчалады ал. Учурда аталган аймактар орус аскерлеринин көзөмөлүндө. Булак Суперкежи.